Россияны здесь вот жанагы биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Сизге эмнеге деп айтып аткан, сиз могу жерден жакшы аналитиканы бүт баарын жасап атасыз, бирок мамлекет, коомчулук турбайт экен да, буга карапчы. Маны айтышып атат да, Жана Россияны мындай кылат. Мен сизди колдойм. Ошон үчүн ушул суроолорду берип атам сизгечи. Эмне үчүн дегенде бизде бийликте туруктуулук болуш керек. Биринчиден, экинчиден анан кийин биз понятие бар. Правопреемственности деген. Мисалы, сиз ошол министрликке барганда сөз бергенсиз да. Мен ушул жерде алып кетем, ишти алып барам, иштин көзүн билем деп туруп анан баргансыз. Анан кийин мага чейин болду, менден кийин болду деп жанагы кылбашыбыз керек да. Ошон үчүн болгонун айтып атасыз, жакшы, рахмат. Бирок эми бул жерде мен сизге конкретикага дагы өтөйүн да. Мисалы, сиздерде так маалымат жок да азыркы күндөчү. Мен жанагы алтын кендер боюнча сураганда бир жолу бердиңиздер табличный формада 160 деп, бир жолу 164 деп. Мен мисалы конкретно Ала Бука, Чаткал райондоруна сурайм да. Эмне үчүн дегенде Ала Бука, Чаткал райондорунда 164 месторождение бар. Бул экинчи жылы Кумтордон кийинкичи, өзүңүзгө маалым болгону. Ошол жерде мына жайында да эл менен жолукканда, коомчулук менен жолукканда мен деле өзүм түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аттым, бирок булар кээ биринде элдердин ичинде жанагындай деструктивный элемент дейбиз, ушундайлар бар экен, туура эмес маалымат бергенчи. Ошого сиз азыр могу жерден министр катары, специалист катары айтып койсоңуз, мына бизде Чаткал районунда 26-35 АЭ деген лицензиясы бар, 177 гектар. Бул бир жанагысы разработкага. Бул лицензиянын ээси жанагы ВГК деп коебуз, Vertex Gold Company деген. Анан кийин коомчулукта, интернет булактарында аябай эле талкуу көп да. Экология бузулду, хвостохранилищени туура эмес жерге куруп атат. Бизге чейин 6-сазывдын бир нече депутаттары дагы барып көрүп, анан кийин өзүнүн бир жыйынтыгына келишпеген экен да. Сиздердин ошол боюнча көз карашыңыздар кандай? Эми сиз бул экология боюнча чоң специалистсиз. Ушул туура жерге курулганбы, курулган эмеспи? Көрдүңүз беле, көрбөдүңүз беле? Vertex боюнча ушу сиз айткан вопрос суроону биз да бергенбиз. Значит, при проектировании наиболее оптимальным был выбран этот участок. Процесс уже был запущен. И сейчас вот как вот решается обратную силу давать этому, да? Но Vertex Gold Company, бул компания өткөндө барып келип, жанагы межведомственная комиссия проверила, акты проверок составлены, и работа не закончена. Там очень много вопросов, и как в части экологии, в части вот этой платы за загрязнение окружающей среды, и в части это как расположение этого хвостохранилища. Об этих, ну, сиз азыр айтып атпайсызбы, мурдагы мага чейин болду эле деп эметпеңиз. Но дело в том, что если некоторые приняты решения, чтобы их отменить, там же тоже своя процедура же есть, и нужно принимать все это обоснованно. Сейчас это все результаты работы межведомственной комиссии, справки, все изучается. Бир жыйынтыкка келебиз. Ошол жыйынтыгындагы маалыматты берип койсоңуз, анткени бизге жана шайлоочулар байма-бай сурайт да, ушул боюнчачы. Анан бул жагы арты Москвага чейин отуруп алып ушактан уруп атат да. Ошол боюнча маалыматты толук берип койсоңуз.